быйыл болсо эми билбей жаткан 20-жолу жылда өткөрөбүз. 20-жолу өткөрүп аткан ушул турнир болуп атат. Волейбол деген жакшы нерсе эле. Ушул Жадат Бекебиз болсо волейбол ойночу эле. Чалдыбар совхозунда мектебинде окуган кездерде болчу. Ошондо команда ушу волейболго катышып, волейбол командасына катышып. Жадатбек Казакович болсо 1924-жылы Чалдыбар совхозунда өткөрүлгөн. Ошол жерде мектепти бүтүп, кийин болсо политехнический институтта өтүп, автомобиль автохозяйство деген адистиги ээ болуп, анан кийин иштеп баштаган. Шаарда контроль механик болуп, автобазанын экинчи пассажирский автопаркта. Кийин начальник колонны болду, зам директора болду. Кийин Сокутта автобазанын директору болуп иштеди. Кийин болсо бияка которулуп, Панфилов районуна келип, КСК автобазанын начальниги болуп иштеди. Кийин болсо ошо биздин Кайында унай ишканасы деген мекемеде директор болуп көп жыл иштеди. Депутат райондук кеңеш болчу. 5 баласы, 4 баласы бар. Азыр болсо неберелери бар. Бирок эрте 43 жашында 1997-жылы өтүп кеткен. Ошо кишинин ат өчпөсүн деп ошо атайын мен уюштурдум эле. Мына 20 жыл болду. Быйыл болсо 20-чы юбилейный кубок 20 жыл болду. Ошо өткөрүп атабыз. Волейбол деген команда. Командада болсо чоң иштешип, чоң эметкен окугандар үйрөнгөнгө жардам берет. Спорт деген ошондой болот экен. Силерге каалаган ден соолук болсун, аманчылык болсун, элибизде тынчтык болсун. Дайыма ушу спорт менен алек болуп, спорттун аркасынан ден соолугуңар чың болсун. Окууга өткүлө, окуудан бирок эч качан унутпагыла. Ушу берден отуруп, ушу кубокко катышкандарга. Ийгилик болсун, баарыңарга ийгилик кылайм. Эми орустар айткандай, победит сильнейший дейт, ошо